экинчи кабат бул сүйлөө жана тил. Ал эми үчүнчү кабат бул логика, математика, окуу. Эгер биз деп мисалы үчүн эгер биз экинчи кабатты сүйлөө кабатын убагында түзбөсөк, бала 7 жашка чыкканда үчүнчү кабаттын мектебине эмне кыла албайт экен? Чыга албайт да. Экинчи кабат курулбаса кантип үчүнчү кабат болот экинчи кабатка эмне кыла албайт экен? Чыга албай калат да. Үй кыйнап калышы мүмкүн же ошондой кура албай мындай үй до конца кура албай. Азыр 4 жашында тилин оңдобосок, 7 жашында ал ката жазып баштайт деп ушинтип бул жалкоолуктан эмес, бул менин ошол бөлүгү ошол учурда өнүкпөй калышкандан болушу мүмкүн. Бул үчүн атайын адистерге кайрылышыңыздар керек. Же өзүңүз логопед болсоңуз, бул менен мен жеке иштейин деп, же ал үчүн мага невропатологдун да бир консультация алып коюңуз, мындай ичибиз тынч болсун деген сыяктуу сөздөрдү колдонот экенбиз эжекелер. Анан үчүнчү кадам бул өзү сүйлөп кетет деген мифти талкалоо кадамы бар. Ушундай да тилер бар. Бириз айтсаң, ой менин атасы кеч сүйлөптүр, булардын уругу менен ушундай экен деген сыяктуу бул болушу мүмкүн. Буга кантип биз жооп беребиз? Ооба, эжеке, илгерки балдар сыртта чуркап, кумуш ушалап, ойноп, таш ойноп, мотордук нерсе иштетүү өзү сүйлөп кетчү. Анткени ал сыртта ойночу деп, сүйлөп кетчү. Азыркы балдар телефон карап, даяр маалыматты сиңирип, мээсин кеп борборун уктатып коюшат. Именно даяр маалыматтар даяр да, мисалы, даже биз чоңдор эмеге ишенебиз го, маалыматты жаттабайбыз да. Биз азыр жаттап, мурда жаттачубуз да, мындай экен деп жаттап алчубуз. Анткени бизде шпаргалка мейиз болчу да биздики. Азыр андай эмес. Биз телефондо бар деген мындай бир эркинбиз да, мындай телефондон карап алам да, бат эле Google менен карап алам да деген бир блокнот, как будто бизде телефон сыяктуу колдонобуз да. Ошондой болгон үчүн балдарда дагы ошондой маалыматты сиңирип калуу, жаттоо ушундай жок болуп баратат да. Азырчы бул эгер баланын ошол борбору, мисалы биздин уккан маалыматтар сактап калган, архивдештирген борбор бар да мээде. Ошол борборго кеткенде эч кандай архив сакталбаса, ушундай болсо, анда ал борбор иштен чыгып калат дагы. Ал борбор такыр иштетилбеген, эшиги жаап, үйдөй болуп калат экен да. Бул үчүн биз сөз адистерге кайрылышыбыз керек. Буну биз адистерге кайрылсак болбойт деген сыяктуу ушинтип эмне кылышыбыз керек экен? Түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек экен. Бул бизге аябай маанилүү экен.